соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Ырчы Анжелика кимге турмушка чыгат? Ырчы Анжелика азыркы тапта 3 кыздын энеси. Ал эми ырчы айым өздүк баракчасы аркылуу күнүмдүк жумушун, жашоосун жарыялап тургандыктан көрөрмандары тынымсыз кабардар болуп турат. Бул ирет ырчы 1-апрелге күлкү күнү деп жакын курбуларын тамашалаганын жазып, курбуларым менин тойма көйнөктөрүн камдап алышыптыр деп каткарган быйтыкчалар аркылуу жазып чыккан. Мындай билдирүүгө интернет колдонуучулар калп эле ойношуңа намекпу, уял чыгайдагы той деп сындашса, айрымдары кана эми той болсо бактылуу болмоксуң, ооба, турмушка чык, сен сулуусуң деген сындуу пикирлерин жазып калтырышкан. Булак аргумент чекиткейже. Депутат Бакыт Төрөбаев Нурлан Асип жана Асель Кадырбекованы кыздуу болушу менен куттуктады. Өнүкүү прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев ырчылар Нурлан Асип менен Асель Кадырбекованын кыздуу болушу менен куттуктады. Куттуктоо сөзүн депутат социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырды. Депутат өз сөзүндө Нурлан Асип менен Асель Кадырбекованы ата-эне болушу менен куттуктайм. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында ырчылар Нурлан Асип менен Асель Кадырбековалардын үй бүлөсү толукталып, кыздуу болушту. Учурдан пайдаланып, аларды чын жүрөктөн куттуктап, кызынын өмүрү узак, ден соолугу бекем болушун каалайм. Бала бул жашоодогу ата-эненин таянычы жана келечекке болгон салымы болуп саналат. Балдардын төрөлүш көрсөткүчүнүн көбөйүшү өлкөдө демографиялык жагымдуу кырдаалдын жакшырышын жаратат. Статистикалык маалыматка ылайык, 2019 жылдын алгачкы 3 айында Кыргызстанда 42 миңден ашуун ымыркай жарык дүйнөгө келген. Бир күндө орточо 200дөй бала төрөлөт. 90-жылдары орто эсеп менен аялдар 2 бала төрөсө, азыркы учурда бул 3 балага чейин көбөйдү. Албетте, бул көрсөткүч кубандырбай койбойт. Анткени жаңы муун келечекти жаңыча көз карашта карап, өз салымын кошуп жатат. Бирок инфраструктуралык объектилердин жетишсиздиги, балдар бакчалары, мектептер, ооруканалар өсүп жаткан элге жана жаштар үчүн жаңы жумуш орундарынын жоктугу демографиялык өсүүгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген куттуктоосун айтты. Ага кошумча биз балдардын билимине абдан чоң маани беришибиз керек. Анткени балдар бул өлкөнүн келечеги. Биз канчалык балдарга көбүрөөк салым кылсак, алардын ошончолук кайтарым көп болот деп кошумчалады. Ал эми ырчы Нурлан Насип да өзүнүн рахматын айтты. Булак барометр чекит KG.